Так, ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Ушул сөз аябай жагат, айрыкча айтидеги кесиптештер менен баарлашуу. Э, Адатта ар ишемби күнү кечинде айти жолугушууларды өткөрүп келет элек. Анан кечээ күнү Данияр мырзанын убактысы туура келбей калып, кечээ жылдырылып калган. Бүгүн түшүнөбүз, эс алып аткан учурда ушундай тревога кылып жолугушуп өткөрүп атабыз. Эми мен ойлоп атам, эми азыр кеч эле болуп калды. Балким эс алуулар аягына чыккан болсо, анын үстүнө эми айти жолугушуу сонунда жатып алып деле зумду ачып коюп угуп жата берсе болот, суроону бере берсе болот дегендей. Данияр мырза өзү айтиде тажрыйбасы мол. Код жазуу жагында болсун, жумуш издеген жагында болсун, ушу айтини нөлдөн баштаганда болсун, айти продукты жасаганда болсун. Негизи айта турган сөздөр абдан кенен. Бирок мен мындай бир аз жөнөкөй эле болуусун сурандым. Себеп дегенде азыр көпчүлүк эле көйгөй бул айтини кантип баштайм, анан кантип улант алам, кантип жумуш таап кете алам, ушул сыяктуу көйгөйлөр көп болуп атат. Ошон үчүн биз мындай жөнөкөйрөөк темалардан сөз кылабыз. Данияр мырза, Мгм. сени негизи Э, неден баштаган жакшы? э, Көп мындай Баары кеңеш. микрофон ачыкпы же кандай? Негизи баардын эле микрофону ачык. Эгер кааласак суроо жооп да кылсак болот. М, Кааласак. Макул. Мен эме кылайын. Саат канча? 11ге жакындап калыптыр. Ток этер жерлерин айтайын. Мен өзүм биринчи жолу Python тилин көргөнүмө быйыл 8 жылдан ашыптыр да, 8 жыл толуп, 8 жылдан өтүп атат экен да. Биринчи эмеге киргенде университетке келгенбиз. Эми ага чейин эме көргөм. Баягы Access өткөнбүз, база данныктан. Анан эме өткөнбүз, SlideShow, анан Google SketchUp дегендерди биз лицейде окуганбыз. Эми сабатта берет эле да, ошону окуп бүтүп, анан Ала тоого келип тапшырып, Ала тоодо биринчи сабагыбыз болгон да. Ошо Pythonду көргөнбүз да, анан X барабар деп туруп бир кыздын атын жазып, анан Y барабар деп бир баланын атын жазып туруп, анан print X же print Y, анан print X плюс Y деп жазсак, тиги бала менен кыздын атын монтип чыгарып берген да, экөөбүз деп көзүбүз мындай жанып кеткен да. Сонун нерсе экен деп, анан балдарга барып жазып кыйын болупчу. Биз бир саат алдын киргенбиз да балдаргачы. Танаписте переменада чыгып алып балдарга көрсөтүп, мондай экен деп аябай сүйүнгөнбүз да. Ошондо мен мындай бир баягы эме айткандай, бир орусча айтканда бир мощный бир инструменттин мындай башталышын үйрөнүп атканыбызды мен ошондо сезгем да, чото бир нерсе болот депчи, бул чото бир кызыктуу нерсе экен депчи. Анан ошодон бери айтиде ары бери кыбырап жүрөбүз. Сайт жасадык, тиркеме жасадык, автоматизация жасап атабыз. Жасадык дагы. Анан азыр бир чоң килтейген бир стартап баштаганбыз. Стартап десе деле болот. Кыргызстан үчүн стартап, ал эми айтиде чөйрөсүндө жүргөндөр үчүн бир жөнөкөй эле долбоор деп эсептелип калат да. Мультивендор деп коет баягындай. Бир убакта Wildberries сыяктуу бир эме болуп калат да. Ошондой деп ойлосо болот. Ошондой бир чоңураак долбоор. Кыргызстандын базарына, рыногуна эме кылабыз. Ылайыкташтырып атабыз. Андан сырткары айтиге мен жаңы кадам таштаганда, үйрөнүп атканда, айти чөйрөсүнө кирүүгө аракет кылганымда, Бишкекте семинарлар болуп турат эле. Могул чат деген эме бар. Айтиштердин чаты бар. Ал жака кирип кыргызча жазсаңыздар, тумшуга жейсиздер да. Мурун жейт болчук. Анан ошол жака кирсем, бир meetup бар экен. Жол айти адистеринин жолугушуусу бар экен. Анан жаңы баштагандар деле келсе болот дейт. Анан мен ошол жака бардым. Барсам бүт баары орусча да. Эми мен өзүм айылда чоңойгом. Анан лицейге келгем, лицейге орус класска түшкөм. Анан ал жактан орус тилди нолдон баштап үйрөнгөн эмесмин да. Нолдон баштабай, орто жолдон кеткен үчүн орус тил мындай аябай аксап келген да. Аябай кыйналат. Сүйлөгөндө кыйналып калчумун да. Анан англис тили кудайга шүгүр, түркчө кудайга шүгүр, башка тилдерде маселе жок да. Ошо орус тилде кыйнала берет болчумун да. Анда биринчи курс болсом керек эле. Анан
барсам аябай сүйлөшүп атышат да, эме депчи. Бир технология боюнча сүйлөшүп атышат да. Ал мындай, мындай, бул мындай деп анан өлө уруп атышат. Анан карап туруп анан суроо берейин дейм да, аябай көп суроолор бар да мендечи. Мен Python деле көргөм, анан бир аз HTML көргөм. Суроо берейин дейм, болбойт. Анан жасалма интеллект боюнча тема болуп атат. Тема ошол жака өтүп кетти да. Бир эки суроо берейин деп атам, кантип үйрөнүш керек, эмне кылыш керек деп суроо берейин дейм, бере албайм да мындай. Орусча тизилбей атат да суроолорумчу. Анан антип карасам, могул жерде Мурат байке отурбайбы? Мурат байке отурат. Деп карасам, кыргызча жакшы сүйлөгөндөр мындай билинип калат да, мынтип карасам Мурат байке отуруптур. Токто ушул байкени сүйлөшөйүн деп койдум. Анан ошол эле убакта ошол эле убакыттарда болсо керек, ошол күнүбү же ошол жумадабы тиги телефонго тиркеме жасагандар башталды да. iOS менен Android чогуу болду. Ошол жерге барсак, Каныбек деген бар, Молдалиевби, Каныбек Мо деп коет. Өзүнүн аккаунту ошондой. Какемо деп келет Инстаграмга, Телеграмга. Ошол байке сүйлөп атыптыр да, анан чыгып мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Азыркы мисалы Flutter'ды алганда, Flutter'да set state деген бар да. Flutter'га кызыккан болсо керек бул жактачы. Set state деген бар, бул эң кичинекей эмеси. Эң жөнөкөй жолу да, бир маселени чечкендин эң жөнөкөй жолу. Андан кийинки Менеджмент. мисалы эмелери бар. Мынакы провайдер деген бар. Провайдерден кийин getX бар, getit дегендер бар арасындачы. Анан Riverpod деген чыкты. Анан эң мындай олуттуусу блок да. Мисалы ошол сыяктуу тиркеме жасагандагы бир ичиндеги бир технологияны сүйлөшүп атышат да, мынтип карап. Анан ошол мезгилде мен Flutter'ды үйрөнүп баштагам да. Ушу Кыргызстанда бир 4-чү же 5-чи адам болсом керек. Же балким алардан эртерээк баштап, бирок мындай толук түшүнбөй жаткан болсом керек менимчечи. Flutter'ды баштап келип жүргөн мындай бир аз бир ментор керек болуп аткан убактар болчу да. Анан эме болду. Ошол жерде аябай сүйлөшүп, анан Flutter деген бар экен, бул мындайга жазат экен, бул мындайга жазат экен. Анан Flutter деген функция дегенге жазат экен деп деп фушия дегенге жазат экен деп бирөөсү айтты да. Анан туруп анан бул фушиябы же функциябы деп калышты да. Баягы эме барго, мисалы холодильникке IoT деп коет, Internet of Things деп, нерселердин интернети, мисалы пылесос болсун, холодильник болсун, баягы интернет менен иштегендер барго, ошолорго код жазган Flutter ошол функцияны колдонуп эме кылса болот да. Код жазса болот да, ошол эле пылесоско, чаң согучка, тиги эшиктерге код жазса болот да. Ошону айтканда мынтип карап, мен ошону гана түшүнгөндөн кийин эсимде бар да, жакшы түшүнүптүрмүн да, сиңириптмин да. Мондай болот экен, азыр бир аз эртерээк экен деп. Анан өлө суроо бергим келди. Мындай карасам, Каныбек экен, көрүнүшү кыргыз да, мындай балконскийлерге окшошпойт да. Анан могу жаштын кичинекей, айылда эле өскөн, мага окшогон эле бирөөгө окшош болот. Анан суроо берейин деп, анан койчу бере албай эле коеюн деп, ойлонуп атпаймынбы эме депчи. Эмнеге кыргызчасы жок депчи. Анан деп карасам, мага окшогон 2-3 бала отурат да. Алардан деп карасам, мендеги картина да, бүт мендеги картина да. Анан коя турам, ошол менен сүйлөшөйүн деп, семинар бүткөндөн кийин баягы ошол менен сүйлөшөйүн десем, алар мени менен сүйлөшкөнгө эмеси жок. Анда самооценкасы түшүп кеткен да мага окшопчу. Анан мен тартынбай ошондой экен. Мурат байке менен кичине сүйлөшкөнбүз, анан кийин эмне нерсе болуп, Мурат байке менен дагы сүйлөшүп кеткенбиз да. Мурат байке менен ошол жактан таанышпыз. Анан тиги дев курултай ачылды. Анан Мурат байке өткөндө бир семинар кылды кыргыз тилдүүлөргө. Андан кийин Жылдыз академия ачылды, ал ачылды, бул ачылды. Кыргыз тилде мындай курстар көбөйүп баштады да. Анан мен кадимдей мындай эме кылам да. Мен үчүн мындай башкача бир нерсе да, сүйүнүчтүү эмес да, сүйүнүчтөн көбүрөөк да мындай. Мен ошолорду карап мындай өзүм бактылуу сезип кетем да кээде. Кыргыз тилде курстар пайда болуптур. Кыргыз тилде мындай, кандай десем, майдалап түшүндүрүп бере турган балдар пайда болуптур. Анан кыргыз тилде биз уже мындай семинар кыла турган даражада, конференция кыла турган, форум кыла турган даражага келип калыптырбыз деп аябай суктандым да. Ошол анан андан кийин орус тили үйрөндүм, башка болдум. Орус тилди мындай жакшыраак сүйлөгөнгө, мындай грамотно, литературно сүйлөгөнгө аракет кылып үйрөнүп атам дагы делечи. Англис тилин үйрөнүп атам, бирок баягындай мен мисалы бир аябай бир оор теманы англисче окудум, түшүндүм, ооба. Бирок ага караганда мисалы мен бирөө менен кыргызча бирөөгө түшүндүрүп берсем, мага ошол аябай мындай кубаныч алып келип баштады да.
бул ал орусча билбейт, англисче билбейт, түшүнө албайт, кыргызча маалымат жок, бирок мен берип атам, анан бул ошону түшүнүп атат да, деп өзүм да эметип калдым. Сүйүнүп баштадым да бир нерселерди түшүндүргөндө. Анан көбүнчө адамдар менен сүйлөшүп калам, көп сүйлөшөм, мен аябай көп сүйлөйм негизи. Могу Жалда Доюм деген кафешке барам, Мараш бар, түрктөрдүн кафелери. Ошол жакта көбүнчө мен адамдар менен сүйлөшүш үчүн барам. 3-4 жылдан бери бардым окшойт. Дээрлик күн сайын. Анан көп адамдарга мен ошол жерде отурганча айтиден өзүм билген нерсени айтып бере берип, мен неме болуп калыптырмын да, жанагындай инфо цыган сыяктуу болуп калыптырмын да. Адамдар суроо сураса түшүндүрүп бере берип, анан бул айтат: мен таанышым бар, айтып бир нерсе баап берип койчу" деп. Анткени ага чейин мен безопасный город, коопсуз шаарга долбоорго катышам деп аракет кылып алган бала экенмин да, мынтип карап көрсөңчү. Ал жака ОСО керек деген компания, ал жакта миллиарддык компаниялар атсалышып аткан, менин ишим жок. Анан жасман интернет сабактарды көргөм да, камера кантип иштейт, бул кантип иштейт, анан карап отурган. Мен да барам деп аябай кызыгып даярданып алганым да. Анан ага чейин анан мен статустарга жазып, стористерге коюп жүргөм да. Мен бир долбоор баштадым, достор. Мындай телефондо жасалма интеллект болот. Биз мынтип жаңсоолорду көрсөтөбүз. Аны телефон дудуктардын тилинде көрсөтөбүз да, телефон түшүнөт дагы, тагыраагы дудук адамдарды тартабыз видеого. Алар мынтип жаңсоолорун көрсөтөт. Орусча жест деп коет го, жесттерди көрсөтөт. Телефон ошону түшүнүп бизге үн чыгарып берет, voice чыгарып берет, голос чыгарып берет деп. Илгери эле жазгам да, 2018 бекен, 2019бу, 17 билбейм, ошентип жазып, анан ошого аракет кылгам да. Анан биз сүйлөсөк, дудуктар сүйлөсө бизге үн чыгарып берет, анан биз сүйлөсөк дудуктарга анимация сүйлөп берет деп аябай кызыгып жасагам. Анан Японияда иштеген бирөө бар, фамилиясын унутуп калдым, Алишер деген, Осияман битирген, 90-njy жылы туулган бир байка бар. Японияда Олимпиада болду го, Токиодо, ошол жакта келген конокторду тейлеген жасалма интеллекттин программаларын бир компания жасаган, ошол компаниядан бир нерсенин head of department болчу да. Ошол байке менен сүйлөшүп, япондор менен сүйлөшүп, аракет кылып изилденгем. Анан ала тоо мугалимдерине барсам: сен жасайм деп атасың. Мен жасайм, сен жасай бер, жакшы, сон деп койгон. Анан чупай кетип калгам. Шайдулаев деген болчу. Мусабайга барсам мынтип карап, мындай балдар жок го, бирок аракет кыла бер деп койду. Анан индустарды карап, мындай кылса эсептеп 5 деген эмени, жазууну чыгарып бере турган жасадым да. 4 жасадым, 3 жасадым. Мындай кылсам да 3, мындай кылса да 3. Пальчикти эсептеп берет да, могу бармактарды эсептеп бере манжаларды эсептеп бере тургандай кылып жасагам. Анын кодун мен GitHub'ка жүктөгөндү билбейт экен элем да, бирок ошону жасаптырмын. TensorFlow, PyTorch бар эле, PyTorch колдондумбу эсимде жок. TensorFlow'ну аябай чукудум. Анан OpenCV деген нерселер бар. Азыр оюм башка жакта жүрүп унутуп калыптырмын. Мен азыр анын эмесин издеп атам. Кодумду издеп атам. Мен SSD койгондо HDD'мди таппай жатам азыр. Кайсы бир үйлөр, көчкөн үйлөрдүн бирөөсүндө бар да, бир жерде жүрөт. Бир бушта, бир коробкада жатат да, кутта жатат, точно билем. Жоголгон жок. Буюрса тапсам, видеолорго чыгарам. Ошондойлорду мен статуска жазып, сториске коюп, көп эле адамдарга жайылып, мындай өзүмдүн чөйрөмдө жеке брендке иштеп коюп турмун да, IT боюнчачы. Анан бул айтат: мен таанышым деп отуруп, көп адамдарга кеңеш берет. Биз мындан окусаң болот, мынаны көрсөң болот, мынтип көрсөң болот деп. Анан өзүм бул ташка барып урулуп, бул ташка барып урулуп, бирок балким жеткиликтүү даражада ташка урулбагандырмын. Бирок кандайдыр бир эмеде кыйынчылыктарды көрүп, анан өзүм сиңирип, анан кыргыздын айылдан келген балдары могул маселеге туш келет, шаардагы балдар мына маселеге туш келет деп өзүм карап, анализдеп, уже сиңирип коюптурмун да. Анан эсептегенимде жалпы 500гө жакындап калды. Акыркы эсебим боюнча 500дөн даже өтүп калды окшойт го. Анткени 2 жыл мурун 350 адамдан көп болчу да мен кеңеш берген балдар. Андан бери да берип атабыз. Азыр официалдуу түрдө платный кылып койгонбуз, акылуу кылып койгонбуз. Ал жака келгендер деле бар. Жөн сурагандар деле бар. Көчөдө барып таксиде баратып деле айтып кеткендерибиз бар. Эми аларды эсепке албай эле, майда чүйдөлөрчү. Кенен отуруп, телеграмда жазышып, шилтемелер жөнөтүп, мындай кылсаң болот дегендерим ошол 500гө жакындап калыптыр да. Мен аракет кылып атам.
10 жыл ичинде 1000 IT адисине салым кошсом деген ниетим бар да. Ошол эле мисалы Турат агайда окуган болсун, мында окуган болсун, ортодо кичине бир нерсе сүйлөп, бир нерсени карап берсем деле да. Мисалы Турат агайдын сиздердин курста эле балдар болсо, мисалы ошолордон сураса, мисалы кюбитти кандай болот десе, отуруп, бул мындай болот, мындай болот деп 15-20 минутта кагазга сызып берсем деле, менин ошол бир салымым болот да. Аны дагы өзүмө секинд эсебиме counter плюс басып коем да. Ошондой деп атам. Ошол анан айтор ошол курстарды карап, аны карап, муну карап бир топ эме кылдык, тажрыйба топтодук. Ошолордон айтайын. Негизинен мага кайрылгандын бардыгы, дээрлик көпчүлүгү баягындай экен да. Качан баштасам, мындай кылсамбы деп эле жүрө беришет экен да. Анан баягындай чечим кабыл алып туруп мен баштайм дебейт экен да. Анан булга барып сурайт экен, бул таанышынан сурайт экен. Баягы адамда мындай оору сыяктуу болуп калат экен да. Адамдар менен ушул темада сүйлөшүш эле эме болуп калат экен да. Ошол адамга мындай дофамин берет окшойт, мындай бир энергия берет окшойт да. Байке мен мону үйрөнөйүн деп атам. Кандай болот десе, муну мындай кылсаң, ушундай билип туруп сурап коет. Ушундай, деп коюп болду да. Ошо менен калып кетет. Ошол адам 1 жыл, 2 жылдан кийин кайра эле ошол суроосун бергени менин эсимде бар да. Анткени Telegram чат мен өчүрбөйм, балким аны өзүндө өчүргөндүр. Менде калып кетет, мен мындай болду деп эстейм да, ушундай болчу деп. Мунун токто никнеймди бул алмаштырып коет десем, бул эмес белең десем, ооба мен ошомун дейт да. Ошолор бар экен, ошондой адамдар бар экен. Алар баштабайт экен көбүнчө. Баштагысы келип эле баягы көрүнгөнү сүйлөшүп эле жүрөт экен да. Анан ошолор бар. Анан баштагандар, туура эмес баштап алгандар аябай көп экен да. Анан баягындай эме кылып майдаланып баштап, анан бир топко чейин келип, таштап коюп, кайра баштап, анан курска жазылып, курста дагы жүрүп, унутуп калса жүрө берип, акырына чейин жүрө берет экен курстунчу баягы. Акчасын төлөп койгом, эми жүрө берейин деп, балким башыма кирип калат деп, баягы өткөн сайын тема кыйнай берет да, түшүнбөйт да, башынан калып кеткен, анан аягына чейин жүрөт дагы, андан кийин результат болбойт дагы, кайра эле бир кафеге официант болуп иштей берет экен. Эми көргөндөрүмө айтам да. Же IT меники эмес экен деп коюп, андан ары кете берет экен, дальше кете берет экен. Ошондойлор болуп атат. Каталары көп болушат экен. Анан көбү курска даярдык кылбай келип атат экен да. Эч даярданбай эле келет экен, эч нерсе билбейт. Анан эме кылат. Эч нерсеге билбей келет дагы, биринчи сабакты өтөт, экинчи сабакты өтөт дагы, үчүнчү сабактан аксай баштайт экен да. Анан IT меники эмес деп чыгып кетет экен. Балким IT наоборот сеники да. Сен үчүн дал отурат да, бирок даярдык кылган эмес да. Буга чейин пандемияда бир курс ачтык. Python боюнча бир курс, Flutter боюнча бир курс. Өзүм Flutter менен алектенемдебедимби? Өзүм мага Python жаккан башында. Python'дон OOP'ни окуп, андан кийин жасалма интеллектке өткөнбүз. Анан Data Science'да Python'ду колдондук да. R'ды статистика сабагында колдондук. R деген тил бар, негизи статистика үчүн колдонулат. Анан Python колдондук да. Python'дон бир курс ачтым, анан Flutter'дан бир курс ачтым. Python күндүз, кечинде Flutter кылып. Анан мен алган окуучулардын мен өтүп атам да, Windows менен тапты басам ушул, же мен эсимде колум иштетем да, Windows менен тапты басканда экран алмашат, экрандагы ачылган немелер алмашат, ошондой болгай. Мен эсимде жатам, бурчтан алмашат го, шорткат да, бир экрандан экинчи экранга. Бул жакта мисалы зум Windows ачылат, тап менен. басканда эме алмашат, эмне эле? VS код ачылып калат да. Ошону басып туруп, мен код жазып кете бериптирмин. Кийин айтат, агай дейт бирөө, мушкам ордуңан жылбой кантип алмаштырып атасың деди эле. Мен ата, мен сенин курска мен алдымбы десем, жок, тиги балаң алды дейт, жардамчың. Ата, анан балдарга акчасын берип койгула, курстан чыксын деп тамашаладым да. Десем, ошону билбейт экен да, мышка менен кармап, ылдыйдан түшүп туруп ачат экен да. Ал ачыкча мен кетип калат экенмин да, урган боюнанчы. Анан компьютерди жакшы колдонбагандар бар экен. Эме кылбаган. Не деп коет эле? Жанагы эмуляторду ачканды билбегендер бар экен. Анан меники орусча болуп калыптыр, агай англисче кылып бериңизчи дейт. Мен кантип кылам, мен курс өтөйүн да. Десем, жок агай, меники англисче, орусча тамгалар болуп калыптыр, алмаштырып бериң дейт. Могул жактагы ылдыйдагы shift альт беле кандай? Ctrl альт беле, ошол shift альт беле, ошол ылдыйдагы мындай. Бул дагы колум көрүнүп калганда мынтип карап эле алмаштырып бердим да. Тилдерди алмаштырган эме бар го, шорткат, кыскача жолдору.
ошонун басканын билбегендер көп экен да. Ошол курска келип алат экен да. Анан ошо компьютерди жакшы колдонгонду билбей эле, өздөштүрбөй эле келип алышат экен курска ошол. Анан жаңы баштагандар ошо биринчи компьютерди кенен колдонгонду үйрөнүп, Word'то текст жазып, батыраак жазганды көрсө, үйрөнсө ошол жакшы экен. Анан программалоонун баягындай базаларын билип, анан келсе жакшы болот экен да. Биринчи YouTube'га карап, YouTube'да бекер да, акысыз да. Мен VPN менен Польшага коюп туруп кирсем, YouTube'дан бир видео көрүш азап экен да. Акысыз нерсенин баягындай эмеси жок экен да. Акысыз тамак аш болбойт дегендей толгон токой реклама көрүш керек экен да YouTube'данчы. Эмеде Польшада, Европа үчүнчү. А биз Кыргызстанда бекер экен, реклама деле жок деле экен да. Дээрлик жок эс экен. Анан YouTube бекер турат. Компьютер менен кантип колдонуш керек? Программалоону үйрөнүү үчүн нелер керек? Мисалы, Турат агай, сиз дагы бир аябай көп видео чыгардыңыз. Эмне кылыш керек, кантип башташ керек деп сиз чыгардыңыз. Жылдыз академияда толгон токой курстар бар. Мисалы, код жазып турат, акысыз эмелер, курстары турат. Кирип, жок дегенде телефондон код жазып көрүп, же телефондон ошо бул программалоо ушундай деген турбайбы? Python деген бул эң жеңил турбайбы? Ана X сабагын көрөйүнчү. X барабар variable деген бул өзгөрмөлөр биле эмне кыргызчасы. Өзгөрмөлөр турбайбы бул? Переменный турбайбы бул? Бул string деген бар экен. Бул integer деген бар экен. Бул сан экен. Бул date time деген бар экен. Бул датаны ушул сааттуу сакташ керек экен. Муну кайсы жерде колдонуп билбейм, бирок курста бирөө көрсөтө берейин деп мындай бир кыстырмага алып, заметкага алып, анан курстарга келсе жакшы болот экен да. Анан курска жазылып алгандан кийин дагы түшүнбөй калган жерин сөзсүз түрдө кайталаш керек экен. Анан дагы бир нерсе мен айткым келип атат баса. Анткени мен сиздерден суроо албай эле сүйлөп атам, анткени адамдарды билип калдык да, уже не сурашын да билип калдык да, болжолдоп калдык да. Анан тиги адамды сүйлөтпөй эле деп сүйлөп да, суроо барбы? Жок деп алай дегендейчи. Эми анан дагы бир нерсени мындай курска окугандар кабыл алыш керек экен да. Оңой мындай жашоо жок негизичи. Менин бир тууган байкем врач. Ординатурасын канча болду? 3 жылдан ашып калды да бүткөнүнө, 4 жыл, 3 жыл ашып калды да ординатурасын бүткөнүнө. Кыргызстанда республиканский онкологияда радиолог врач. Ал жерде 3 2 врач бар болгонучу. Кыргызстанда саналуу врачтардын бири. Айлыгы айтып коеюн, жуниордон 2 эсеге почти азыраак да, 2 эсеге жакын азыраак да. Жуниордон аз дегим келип атат да. Анан караңыздар, менин байкем 6 жыл университет окуду. 6 жыл. 1 жыл үй бүлөлүк дарыгерлердин немесинде, центринде, борборунда иштеди. Райондук баягы семейный ЦЦМ деп коет. Ошондо иштеди 1 жыл. Анан 2 жыл ординатурасын келип бул жакта кылды да. 9 жыл окуду. Анан ишке кирип туруп, жуниордун айлыгынан аз айлык алып атат да. Анан биздин айтиштиктер же болбосо айти курста окугандарга таң калам да. Отуруп эле акча таба берсечи. Отуруп эле тарс отуруп эле айлык алып баштаса. Мээнет кылбай, эмгек кылбай эле айлык алып баштаса да. Эми жашоо деле негизи адилеттүү да. Врач ошончо эмгек менен алып атса, демек сен врачтын 1 жылда кылганын эле кылып кой 1 жылда. Анан кете бер андан дальше. Мисалы, эмечи менен сурайт, канча айда убакыт үйрөнсөң болот дейт. Мен айтам, мен студент кезинде отургандай отурсаң, 1 ай отурсаң жетет десем. Кандай отургансың дейт. Мен точно эсимде бар, 18 саат 3 күн подряд отурганым эсимде бар да. Эсимде калгандары. 18 саат отургам. Баягы долбоор жасардын астындачы, анда дагы үйрөнгөнчө жасагам да. 18 саат отура албаган адам билбем. Ал убактан бир аз эмеле. Азыр материал ушунчалык даяр да. Бүт баары чайналып берген. Элдер чайнап берип атат мисалы да. Же Жанибек чайнап берип атат. Жутуп коюш керек. 18 саат отурушунун кажети жок азыр. Өлдү дегенде биз 8 саат отурбаган адам билбейм. Курста кандай үйрөнөт, анын жагын билбейм. Муну айттым, азыр жазып алдым эле кагазга. Айтор ошондой. 8 саат отурушу керек. Курска окуп атабы, башка кылып атабы 8 саат отурушу керек.
могул жумушта иштегендер күнүгө минимум 8 саат отурат ансыз делечи. Эми сеньор болуп кетип анан загран иштеп, анан ал компания аябай бай, анан бир эки адам алып койгон, анан майда функциялар жасап коюп отура бере турган болсоңор, мисалы да, ал ошол даражага жетиш үчүн тиги менин бир тууган байкемдей врач болгондой эмгек кылыш керек да. Оңойлук жок да. Мисалы, бир мисал өткөндө кудуңуздар болуп кетти, бир айым, атын айтпай эле коеюн, болжогондур. Ошол эженин мен чогуу коллега болуп иштеп калдык да. Манчодо мен Манчо менен иштешкенде, ал Манчодо иштейт эле ал эже. Ал бир башка долбоорду, мен башка долбоор жасадык. Мен таң калат элем да. Эркек бала болуп туруп мен эртең менен 8де же 9да келем, же 10до келем. 6тан өтүп чыгып кетем да. Ал эже саат 9да келет дагы, кечки саат 9-10го чейин отурат эле да. Аял кишичи, кыздары бар, балдары бар. Бир эмес 5 кызы бар. 10го чейин отургандардын күндөрү болот эле да. Деп калып таң калатым. Ай, молодец деп коем ичименчи. Ошол эже мисалы азыр бир компанияга жумушка кирсе, мисалы менин командама фронтенд болуп келген болсо, мага бир 2 саат иштесе жетет да. Чындап. Задание бөлүп берем. Ошону жасаса болду. Ансыз деле бэкэндим, анан тиги долбоорум мен барып ал менен сүйлөшүп, бир нерсе сүйлөшүп, ал жетишпейт да. Мисалы биз жеткенге чейин ал бүтүрүп койсо деле, бир күндө, 2 күндө бүтүрсө деле, 3 күндө бүтүрсө, калган күндөрү бош калып кетет да. Күнүгө 2 саат иштесе жетет. Ошол эле сеньордун айлыгын берсе болот. Фронтендте сеньор дей албайт деш, кандай экенин билбейм, бирок фронтендте сеньор деш үчүн бэкэндти да билиш керек. Бирок ал эже билет. Middle seniorго мисалы 2000 3000 берсе болот ошол эжегечи. Ал күнгө 2 саат иштесе болот. Ал да даражага жетиш үчүн бирок ошол эже аракет кылыш керек да. Ошо. Анан иштеген адамдар ушундай иштеп аткан болсо, демек жаңы үйрөнүп аткан адам дагы иштеш керек. Анан азыр менин байкашым боюнча Бишкекте мен билгенден 4 курс бар. Мен билгенден. Мегаком бар, сиздер барсыздар, Азамат агай бар, анан дагы бир курс жүрөт эле. Ал дагы ITC беле же башка беле алымдар берип жүрдү эле. Алым менен Неме, дастан өтүп жүрдү. сиз кыргызча курстарды айтып атасызбы же орусчаларды кошуппу? Негизи эле Flutter курсту айттым да. Flutter, ооба. Айтор мен төртөөсүн билдим. Анан ITC деген бар болчу, бирок алар токтотуп койду окшойт. анда үчөөнү мен анда үчөөнү билет экенмин. Анан Nomad Academy деген бар, Nomad IT Academy деген бар. Фронтенд бэкэнд окутат эле. Менин таанышым. Менин тааныш эмес, бир тан байкемдин досу. Ал жака мен Flutter мугалим болуп бербейсиңби дешти. Анан деп карап көрсөм, жумуш аябай оор да, балдар жумуштан беришкен. Алар дагы издеп атышат, мугалим издеп атышат. Анан 4 курста атаандаштык аябай көп болот, конкуренция көп да. Балдар көп чыгып атат. Бирок бизде элдин баары вакансия издеп эле атышат да, жумуш издеп атышат. Мисалы Мбанк флаттерштерге өзү жазып атат. Кечээ бир таанышыма жазды менин астымда. Ушундай жумуш бар, келбейсиңби деп. Бирок алардын талабы бир аз өйдөрөөк да. Курсту бүткөн бала бар го, ошондо мынча эле өйдө да. Мынча бир аз эле өйдө. Ошолордун талабына демек бала жок да. Негизи HR'ларга биздин Кыргызстанда мындай HR'лар мындай адам издебеши керекпи дейм да. Биз өзүбүз мына курсту бүткөн балдар, мен мына даярмын, могул нерсем бар деп жөнөтүш керек. Мисалы, могул жерде бир бала бар экен, азыр айтып коеюн. Байке, мага курс керек, мага үйрөтпөйсүзбү, мен долбоор жасайын деди эле. Долбоор деп айттым. Омин, ошол бала жок. Кичине уят карап коеюн. Өздөрү биздин балдар даяр болбой атат да толук түрдө. Курска даярданып, курсту бүткөндөн кийин, мисалы, мен мынаны билем, мен Dio деген бар, ошону билем. Мына HTTP деген бар, экөөсүн билем бир эмес. Анан мына Retrofit деген кошумча үйрөнүп койдум. Бул деген плюс экен, жакшы экен. Билсең жакшы экен. Анан эмени үйрөндүм, провайдерди колдонгонду үйрөндүм, мына SetState үйрөндүм. Juniorго мына SetState өзү жетет экен. Мен анын эл аралык даражада SetState бул juniorго жетет экен. Ал эми мен үйрөнгөн блок же болбосо Getit же Getix экөөсү эки эле. Getix мен үйрөнгөн мына Getix деген бул кошумча экен. Мына мени эмеге алгыла деп сунуш берген адам жок болуп аткандыгы үчүн менимче Mbank бала издеп атат да. Дагы деле Flutter издеп атышат. Долбоор толо экен. Мисалы, менде азыр бир долбоорубуз бар, мен бала карап атам, бирок мындай
мен жаңы бала алгым келбей эле да. Неге десем, ал бала мен күткөн балалар жок да, мисалы бүт бара даяр. Мына мен үйрөнүп кетем деген бала жок болуп атат. Анан бир чоңураак долбоор дебедимби? Бирок мен кайра эле эскилер менен калып атам. Кубаныч Асанов деген бала бар. Андан сырткары Кубат байке бар. Андан сырткары Исабек бар. Бунун баардыгын мен негизги жумушунун part time алып атабыз да азыр. Негизги жумушунан сырткаркы убактын алып атам да. Мен күткөн бала келбегендиги үчүн айла жок, башка компанияда иштеген, башка компанияга энергиясын берип туруп, анан кайра бизге келгендерге берип алып атабыз. Бирок аларга деле жакшы эле төлөп атабыз да. Алар бизде жумада бир 15 саат иштесе же 5 саат иштесе мен ыраазымын да. Менин ишим жүрүп атат да. Ага караганда жаңы курстан бүткөн бир баланы алып келип алып өлө эле сабап иштеркен жакшы да. Сабап дегенде эми нагрузка берип ошол. Бирок балдар жумушка ошол даяр болбой атат. Курсту бүтүп эле жок болуп кетет да. Балким курстун ээси же курстагы менеджер баардык нерсени чайнап берип көнүп калат. Ошон үчүн жумуш таппай калат, же Кыргызстанда да, же чын эле жалкоо. Ошол. Мбанк дагы деле издеп атат. Менин байкашым боюнча. Ошол. Анан башка жакта иштеп аткан балдарга бизге келесиңби деп жазган болсо, демек аларга мындай. Алар ушул бала үйрөнүп атыптыр, биз үйрөтүп кетебиз дей турган дажда эч ким резюме жөнөтпөй атат да. Айтор ошол. Анан же резюмелер окшош болуп калып атат да. Мисалы, бир потоктон 10 бала бүттү, 10 баланыкы окшош тияка жөнөтүп койгон. Айтор ушундай. Айтып эле бүттүм окшойт, көпчүлүк койгон окшойт. Суроолор болсо же. Неме, рахмат, Данияр мырза, аябай. Мен да улам ушул суроолорду берип турам деп ойлоп аттым эле. Аябай мындай эстүүлүк кылып, баарын жазып алып. Ирет менен. Надо Суроолор. было клеить сразу и резать. Это не пойдет. Если тебе дам, надо было сразу сюда клеить вот так. Потом Так. Ошол. Дагы сонун эгер суроолор болсо, суроолордон бергиле. Абдан ооба, ушуну байкап атабыз да, сиз көп адам менен иштешип атпайсызбы? Айрыкча мынау курсту баштай албай аткандарга ошо сурап эле жүрө берет да. Анан эмнеден баштасам деп эле аябай мындай кыжаалат суроо да, эмнеден баштасам дейт да. Мен айтам эми Flutter'дан башта дейм, десең туура келбей калат. Анан акыркы убактарда ошол сиз мындай жеке жардам берип аткан үчүн мага аябай жеңил болду да. Сразу сизге жөнөтүп коем да, бар Данияр байке менен сүйлөшүп келсең, ушул мырза туура багыт берет депчи. Негизи ошол мындай эмнеден баштай албай аткандарга мындай орток бир нерсе бар бекен? Мындай эмне деп айтса дагы Демегенде туурараак болот. негизи орток мен көргөндөрдү гана айтайын. Биринчиси жалкоолук экен. Жалкоолук. Анан кийинкиси ишенбей калыптыр. Мисалы инфо-цыгандар деп мисалы баягы Кытайдан товар берем, алып келип берем дегендер көбөйүп кетти. Ошол сыяктуу мурда деле болчу да, тиги эмеден баштап. Мен психологмун, лайф коучмун, энергия аласың, акчаны көп табасың деген сыяктуулар. Эми ысым айтпай эле коеюн деп атпаймынбы? Ошондойлор инфо-цыгандык кылып андай эптеп маалымат саткандыгынан байланыштуу IT аламында деле инфо-цыгандар пайда болгондугун уже билип башташыптыр дагы. Анан мындай ишене турган курс таппай атышыптыр да. Ага аларга багыт көрсөткөн жок. Анан ишенбейт. Анан кийинкиси паанышы жок да. Мындай эч нерсе билбейт, каяка барышын билбейт да, ноль да. Прям таптаза ноль. Анан келип каяка окусам дегендер аябай көп экен да. Кече бир эже менен сүйлөштүм. Манасты бүтүрүптүр, анан башка жакта магистратура окуптур, жийинди жерде иштептир да. Кайсы жерде экенин айтсам балким көптөр билип калышы мүмкүн. Таанымал эже экен. Балким бул жактагылар таанып калат. Ошол эже менен айттым, сиз мага каяктан келдиңиз десем, IT үйрөнсөм деп жүрүп, каяка издеп атам, курс эле чат, ишенбей атам. Анан Турат Акайдын посту чыгып калды дейт. Карасам, мындай эле жазылган дейт. Карасам пост чыгып калды, рекомендация жүргөн экен дейт посту. Бирдим дейт, карасам,
сторисин карап турдум дейт, анан сен немең чыкты дейт. Суретиң сеникин бөлүшүп коюптур, анан кирип барам, бул кандай бала экен деп кирдим дейт. Кирсем, ишенимдүү сүйлөп турсуң, ошон үчүн келдим деп атат да. Анан көбү мындай эме экен, билбейт экен да, каяка барышынчы. Одан мындан сурап топтоп баягы толук маалыматы билише элек экен да. Мисалы бир таанышынан айтса, ал тааныштын басып өткөн жолу башка да эменикичи. Мисалы менен келип сураса, канча убакта үйрөнөм, мен 2 ай деп койсом, байкуш, ал 2 айда бүтүрүшү кыйын болуп калышы мүмкүн да. Же 1 ай. Азыр мен JavaScript'ти билбейм, чындап билбейм. Мурда университетте бир аз көргөм болду. Эгер JavaScript'ти азыр үйрөнүп баштаган болсом, бир жумада бир долбоор жазсам керек. Мини долбоорчу. Бэкэнд менен иштешкен, анан таза код, clean код деп коет го. Таза инженер адам жазган дараждагы кодду бир жумада жазсам керек. Анткени менде Flutter'да, башка да базам бар да. Ал башка адам үчүн эме да, ошол React аябай оор болушу мүмкүн да, көргөн эмес болсочу. Анан тааныштардан сураса деле алар кыска жооп берип, анан толук маалымат топтой албай калат экен да, ошол эле изденбегендиктен. Анан сиздерге окшош же болбосо мага окшош же Муратбай акиге окшош андай IT жөнүндө кичине суроо салса, мындай кенен ачып сүйлөп берип койгон адамдардын жоктугунан дагы экен да. Ошо баштай албай жүргөндөр. Анан буларда мындай коркуу болот экен да. Кайсы багыт тандасам экен деп дагы көп жүрүшөт экен, аябай көп жүрүшөт экен. Анан мен ошолорго жооп бере атам. Таанышың барбы? Ооба дейт. Эмне жазат? Мындай жазат. Анда ошону танда. Анткени түшүнбөгөн сурооң болсо барып ошодон сурайсың депчи. Анан айтты, таанышым жок десе, анда Таанышы жок болсо чыгып кетти окшойт. Урматтуу кесиптештер, Данияр мырза кайра келип калаттыр. Абдан кызыктуу нерселерди айтып берди. Анткени Данияр мырза көп убакыттан бери ошол айтиге багыттап жүрөт адамдарды. Ошо жеке келип кеңеш берип, өзү да айтып өттү го, 500 адамга уже кеңеш берип койдук депчи. Баягы айтини чындап эле, мисалы жеке мен өзүм деле корком да. Мен Flutter'дан башка эч нерсе айтып бере албайм да. Бир аз баягы веб разработкада бир аз окудук эле, иштедик эле, бирок аны өркүндөтүп кете алган эмеспиз да. Мен мисалы чынын айтканда Flutter'га ошол вебти кыйрата албаганым үчүн өткөм да. Анан веб разработкада эч нерсе айтып бере албайм. Ал жакта билген темаларым деле жок. Тем более ал убакта мындай ушундай азыркыдай чөйрө жок. Муратбай келерди тааныбайбыз. Эмне сурайбыз, эмнени үйрөнөбүз. Билбей эле мындай тупо эле окуй бериптербиз да. Анан ал жактан результат болбой калгандан Flutter'га өткөнбүз. Анан эми мага келген адамга мен Flutter'ды эле мактай алам да. Башка жок. Бул Данияр мырзаларга окшоп, ушу Муратбайкелерге окшоп, же ушу IT дүйнөсүндө жүргөн белгилүү инсандар азыр көбөйүп калбадыбы? Мындай эми тааный баштадык да алардычы. Аларга окшоп мындай любой темада сүйлөп бере албайт экенбиз да. Анан мен Flutter'ды мактап коем. Азыр эле Данияр мырза айткандай, мен мактап койгон үчүн келип алган. Анан мен айтам, 5-6 айда үйрөнүп кетсе болот экен дейм. Ал келет 5-6 айда үйрөнө албайт, анан мотивациясы түшүп баштайт да. Анан мен деле жоопкерчиликтен корккон үчүн жол издеп баштадым да. Кантип мындай туура багыттасак болот, кантип ошо туура бир жака жөнөтсөк болот деп. Сөзсүз эле бизде окшош шарт эмес да, биздин каалоо ошол деги эле IT дүйнөсүнө кирсе, айтини үйрөнсө деп атабыз да. Кудай жалгасын, мына код жазып чыгып калды. Ал жакта бир эле ошол Dart, Flutter эмес, Python, дагы башка нерселер болуп атат. Ошолорду үйрөнүп, кичине мындай базовый маалыматтарды интернеттен алып көрсө, анан ошол баягы ITдеги мындай базалык маалымат калыптана берсин деп, биз дагы мына Элдер агайдын сабактарын YouTubeга акысыз эле чыгарып баштабадыкпы? Себеби эми баягы курс акылуу десең дагы кээ бирөөчү сөгө берет экен да. Эми ушуну бекер эле үйрөтүп койбойсуңарбы, анан өзүңөр акча таап атсаңар деле болдубу, анан карапайым элди ойлоп койбойсуңар деп. Билбейм, эми мындай жалпы карапайым элди ойлогонго биз милдеттүүбүзбү, канчалык деңгээлде, аны деле билбейм.
Эми биз баягы мамлекеттин адамы эмеспиз. Мен өкматмынбы деген бар эле го. Эми биз өкмат эмеспиз, бирок ошентсе деле макул, мейли депчи. Баары бир мындай элге пайдабыз тийсин, ошол эми бизди ошол өкматтай көрүп аткан адамдарга пайдабыз тийсин деп чыгарып атабыз. Көрсүн, үйрөнсүн. Эми туура эми баардыгынын эле курска акчасы жете албашы мүмкүн. Ошону үйрөнүп, курска акчасы жетсе деле кичине базовый маалыматты алып, азыр Данияр мырза айткандайчы, кээде ноутбукту вообще басканды билбеген адамдар келип калганда бизге кыйын болуп атат да. Башынан кайра үйрөтүш керек болуп атат. Ошого мындай туура багытты кантип беребиз, туура кантип багыттайбыз, бул аябай кыйын болуп атат. Анан Данияр мырзанын ошол жакта эмгеги өтө зор. Чындап аябай тажабайт да. Өткөндө бир сүйлөшүп калдык эле ошол, даже өзү деле баягы инстаграмында деле чыгарып жүрдү го. Кафеге эле, ошол бир кафеде эле отуруп, ошол айтиге кеп кеңеш берип, ичкен чай эле 90 канча миң сом болуп кетиптир да. Баягы счетун көрсөтүп атпады эле. Келген адамдарга чай алып берет, ошол жерде отурат, сүйлөшөт, айтини түшүндүрүп берет. Алардын баягы немесин угат. Кеп кеңештин эле баягы эмнени Антпай калдык каалап. бирок. Бияктасызбы? Данияр? Банкрот болуп кетчү. Ооба. Биз көрбөй калдык. Бияка келип калыптыр. Уланта бериңиз эми. Эми мен келип калдым. Анан ток этер жерин айтарым эме атат. Багыт тандаганда кыйналып калат экен да, мисалы мен азыр актуалдуу кайсы React'пы, Frontend'пи, Backend'пи же Flutter'бы деп. Негизи basic'тер ушулар да. Backend үчүн мисалы Python'ду окуп анан Django'ну үйрөн депчи. Django'су оңой да, эң оңой Django, анан Flask да. Анан мен ушу менен өмүр бою бир тиркеме жасап калып кетемби, же өмүр бою сайт жасаймбы деп мындай узун коюп алып турган кыска жери менен кыжалып көрөт экен да. Анан негизи IT адиси деген, мыкты IT адиси деген мындай болуш керек да. Фронту дагы жазыш керек, бэкти деле жазыш керек. Анан туруп Flutter'дан долбоор чыгып калса же балдар жетишпей калса, тура калып туруп Flutter'ды өзү жазып калыш керек да. Негизи ушулар инженер адамдар да. Анан ниетти ушундай коюш керек да. Мен азыркы курска жазыла турган же үйрөнө турган нерсе бул ITдеги менин биринчи гана кадамдарым болот деш керек да. Ошондой нерсени кабыл алып анан башташ керек да. Мисалы айттым, сен бирөө мага келип атат, каяктан көрүп атасың, кимди көрүп атасың, кыргызча курс десем, Туратагайды көрүп атам дейт. Анан дагы бир академияны айтып, бир нерсе деген курс деп. Баягы диний жамаат го, азыр кой атыңыз. Айтыс деп беле, жок. Окурумен IT дегенди көрүп атам дейт да магачы. Туратагайды көрүп атам, анан окурумен ITди көрүп атам дейт. Анан кайсы бири жакшы экен, кайсынысы жакшы экен деп ойлойсуң десем, экөөнүн бирөөсү деди. Анда экөөсүнүн бирөөсүнө жазыл деп атам да мен. Сен убакыт чоюп жүрө бербей, бирөөсүнө жазыл. Ошол курсту бүт, иштегенге аракет кыл. Ичине бир долбоор жасап көр. Өлдү дегенде бир фундаментин түшүнөсүң. Андан ары улантып кетесиң деп атам да. Бэкэндчик деле фронт билет, түшүнөт, жазат да. Логикасын түшүнөт. Өлдү дегендечи, мисалы бир долбоор заказ алды да, бирден буйртма алып туруп жасап атат дейли, эмеден бир крупный бир банктан, чоң бир банктан алып туруп эме жасап атат, долбоор алып жасап атат бир командада. Ошол эле убакта кокус эле фронтенд өлүп калган болсочу, бэкэндти өзү эле жасай коет да, бала таап түшүнүп келгенге караганда бэкенд өзү жасайт да, башка түшсө байтал жаба деп коет. Ошол бала өзү эле жасайт. Ошол эле тиркеме жасап аткан бала деле фронтты жасап коюш керек да. Анан негизи инженерлерде ушундай, бирөө баарын билиши керек да, негизи мындай. Жогорку даражадагы $5000, $6000, $4000 айлык ала турган программисттер өзү ошондой болот да. Бекти деле, фронтты деле, мобилканы деле тытат да. Анан туруп эле эмеге компко жазыш керек болуп калды, компьютерге. Ал Flutter билет дейли. Flutter менен жок, Flutter кичине окшобой калат экен, десктопто кичине кемчилик бар экен. Кээ бир пакеттер, кээ бир колдонуучу инструменттер Flutter'дын ичинде телефондорго иштеп турган пакеттер эмеге отурбай калышы мүмкүн, компьютердеги программага. Анткени
сыртта турган камера менен байланышпай калышы мүмкүн десе, ошо буга тура калып туруп эле C# уруп салыш керек да. Ошол даражага кетиш керек. Ал даражага эми жол аябай узун. Анын үчүн деле ошондой болуш үчүн деле бир багытты сөзсүз түрдө тандаш керек да. Анан мен бекенд тандасамбы, фронтенд тандасамбы деп убакытты өтүп бербөй, менимче окуш керек. Курсту окуй бериш керек. Анан 1 жылда же 5 айда айлык табып кетем деген даражада деген ойдон бир аз алыс болуш керек. Ошондо мындай алдыраак кетет окшойт да. Мисалы мен 5 айда ишке киришим керек да, 5 айда $4 айлык алып башташым керек деп баштаганда 2 ай өткөндөн кийин 3-үчү айдын окуусу деле келбей калат экен да. Ошол. Анан айтор негизи курсту башташ керек экен. Ошол эле Flutter болсун, ошол эле фронтенд болсун, бэкенд болсун, кааласа дизайнер болсун, же Python болсун, Java, JavaScript баардыгын баштай берсин да. Эң негизи баштасын, анан жол секин көрүнөт. Баштай бер. Логикасын түшүн, чак баса башкасын өтүп кет. Ошол курста окуган нерсе кийинкисин өз алдынча үйрөнүп кеткенге мындай салым мүмкүнчүлүк берет да. Мисалы, допустим, мындай кылалы. Сиздердин курста дейли Flutter'да өттү, үйрөндү. Мындай карады, set state деген нерсе бар, тема бар. Аны үйрөндү, андан сырткары set state'ке бир айда келип калса керек ага, э? Же 2 айда келет дейли, 2 айда set state үйрөндү, андан кийин getX дегенди үйрөндү. 4-нчы айда үйрөндү деп коелу. 4-нчы айда getX дегенди үйрөндү, же 5-нчы айда үйрөндү. getXти үйрөнгөндөн кийин Flutter жакпай калды, мен телефонго жазгым келбей атат деген болсо, React'ка кетсе ошол эле логика бар да, ошону эле түшүнүп келет да. Анан бекендти жакшы түшүнүш үчүн, эгер курска окуган адам бекендке окуган болсо, демек ал бала фронттон барышы керек. Сөзсүз түрдө фронт кантип иштейт, ошону түшүнүшү керек да. Демек, ал жака деле бир эме керек. Мындай база керек болот да. Ошону эле Flutter'дан алат, ошону эле фронтендден алат да. Негизи күчтүү айтишник бекендке кетет логикасы. Ага дагы фронттон барган жакшы. Эгер багында университетте окуп, университетте инженер болуп кетпесе, курстарда окуган болсо, курстарда сөзсүз түрдө фронттон башташ керек деп ойлойм да. Бекендкечи фронт менен калбастан андан ары кетиш керек да. Ошон үчүн айтып атам да мен, кимден келдиң дейм да, мисалы. Турат агайдан дейт, бар ошонун курсун окуп бер деген дагы бир нерсени айткым келип атат да, кээ бирөөлөргөчү. Мындай сүйлөшүп, бирок теманы узун кылып алып келип атам да. Кайрылы Турат агайга барып ошону окуу деп атам да. Неге деп атпайбы? Сен Турат агайдан башка эч кимди тааныбасаң. Турат агайда бала толтура, жооп берет. Таа жатып сурай бер, жооп берет. Башка сурай турган адамың жок болсо ошентесиң деп атам. Мен окурмен IT деген курс бар экен, ошону көрдүм дейт. Анан мен ушундай окугум келди. Анда давай, бар ошол окурмен ITге бар. Ошодон сура. Ошого оку. Главное, башта жөн эле жүрө бербей. Баары бир ошого келесиң. Башыңан чыгарып сал, 3 айда, 4 айда ишке кирип кетем дегенди. Мен сиңирип күчтүү бир айдыс болуш үчүн мен ушулардан өтүшүм керек экен, сөзсүз түрдө өтүшүм керек экен. Эми бала өрмөлөгөндөй эле, бала жөрмөлөп, анан басып жыгыла тургандай эле ошол нерсе менде эле өтөт экен деп сиңирип алып туруп, кайсы курс болбосун жазыла бер, эртең күндү кеч кылбай барып окуй бер. Анан ошол жактан такалган жерлериң болсо кел, анан мен түшүндүрүп берем. Мындай болуп туура, мисалы, бекендте мондай маалымат келип атат. UI-да мындай болуп атат, REST деген бар экен, түшүнбөй жатам. Анан бизде мындай фронтендте мындай список бар экен. Бул лист экен. Бекендтен JSON деген келип атат. Муну кандай кылып мындай түшүрөм, ошону карап бер десем, ошону түшүндүрүп берген жакшыраак да, олуттуураак, мындай кызыктуураак дагы да, ошол адамга. Качан баштайм, эмне кылыш керек дегенге караганда. Айтор ошо. Менимче, адамдар ошо баштабай атышат, ошо баштабай аткандарга мен айтам, кайсы багат тандайын, аяк деп атат. Бир багатты карма, өзүңө бир аз жаккан, кичине ушунча жактыбы, улант, бир кандайдыр бир деңгээлге чейин кел, жакпаса башка жагына өтө бер. Анткени бул жерде алган билим деле мындан жетет деп атам да. Айтор ошо. Болду, Рахмат. мен айтканым. Эгер суроо болсо дагы. Суроо бар, конечно, кантип жок болсун. Негизи сиз өзүңүз дагы Flutter окутасызбы? Жок, Flutter мындай. Курс негизинен
аябай жоопкерчилик, чындап жоопкерчилик. Мындай, бул жерде курстар жазылгандардын астында кандай болот билбейм, бирок айтып кое берейин. Берген акча мынчалык да чындап. Ооба. Чындап. Бирок ал берген адамдын акчасы болушу мүмкүн, кыйналып тапкан болушу мүмкүн. Мисалы, мен 5 бала алсам, мисалы 15 миңден 10 миңден алганда дейли, 50 000 сомдон 5 баладан. Ал 5 бала ошол акыркы акчалар менен үмүттөр менен берет, мисалы 50 000 сом. Аны мен окуптан башка кылам, бирок результат чыкпай калса бала эми бурмачить да мени, чынтайт да. Ооба. Кыйналып кетем да. Балким өзү аракет кылбай калып кетсе деле мага бир аз оорураак болот да. Анан жоопкерчилигин ала албайм, чындап. Ага караганда мен долбоор алганым жакшы. Мен пандемияда окуттум, жарым акчасын өзүм жедим, жарымын кайрымдуулукка бергем курстарга. Ал жакта балдар эме балдар болчу да, жанакындай. Өздөрү электрик болчу, баягы цветтерди автоматизация кылам деген балдар эле. Бирок эмнегедир кетпей калды. Ошол курстун дагы балдардын бири дагы кетпей калды. Бирөөсү эми өткөн жазыпты, мен дагы үйрөнүп баштадым, фатерди өз алдынча карап атам дедим, ийгилик дегем. Ошо. Могул жерде Аябай жоопкерчилик оор. Анан мисалы жоопкерчиликти алдыбы, мисалы долбоор мен жасабашым керек да. Мен эч кандай проект долбоор жасабай, курсту ала менен алек болушум керек да. Же курсум бир айына 50 000 сом болуш керек. 4 баланы алышым керек да, ошону окутушум керек. Айтор ушундай. Анан Элмирбек ошо сурап тур. жоопкерчилик болгондугу үчүн курсум жок менде. Бул Окутпай элем. жакта Элмирбек деген жигит бар, ошол сураптыр. Данияр байке, сиздин Flutter курсуңуздун бүтүрүүчүлөрү кандай жетишкендиктерге жетип калды депчи. Жана мен Ошол. айтпадымбы? Ооба. Курс ачтым күндүз Python, кечинде Flutter депчи. Ошол пандемия убагында болчу. Ошо балдардын бирөөсү азыр кайрадан окутам дейт, ал жактан жыйынтык чыкпай калган. Эми балдарды сортировка кылбап туруп мындан карап, даярдап албай эле. Ким окуйт десе, мен кел. Мен биринчи курсум болчу да. Отуруп ал деп окутуп бериптим да. 4-үнчү күнү айтты окшойт, ошо компьютерде мынтип кантип алмашып атасың деп. Ошондой болчу. Рахмат, Данияр мырза, атайын убакыт бөлдүңүз, келдиңиз. Сизге Урматтуу рахмат, кесиптер. айтып бериңиздер. Аябай кызыктуу болду, мындай тез эле нары бери көз ачып жумганча 1 саат өтүп кетти. Ишиңизде ийгилик болсун. Ошол ар дайым элдин керегине жарап, ушундай жакшы туура багытты берип, мындай агартуу боюнча абдан алектенип атканыңызды байкап атабыз, билебиз, тааныйбыз. Урматтуу кесиптештер, Данияр мырзаны ошол Инстаграмдан карап Дони деп издесеңиздер чыгат. Дони Алимбаев деп. Жакшы, аябай сонун маалыматтарды айтиден тышкары дагы негизи илим, технология боюнча аябай пайдалуу маалыматтарды берип келет Данияр мырза. Анан айтиде дагы өзү бизден кичүү жаш болсо дагы бирок тажрыйбасы мол болгон үчүн кеп кеңештерин берип абдан дайыма ошо баарлашып турабыз. Бүгүнкү жолугушуу баардыгына эле пайдалуу болду деп ойлойм. Кудай буюрса эртең YouTubeга дагы чыгарып жарыялап коебуз. Сөзсүз кайра көрүп, шашпай отуруп анализдеп, жеке суроолоруңар болсо ошол Данияр мырза менен дагы байланышта болуп, кеп кеңешин алып турсаңыздар болот. Ошол Мурат байкеге дагы рахмат, келип конок болуп, угуучу болуп бергенине. Сүйлөйбү десем Мурат байке что-то үнүн чыгарбады. Ошол. Эме биз Telegram бар, Дони Алимбаев деп кирсеңиз болот, Instagram бар. Суроо болсо жазып койсоңуздар, сөзсүз түрдө жооп беребиз. Баарына жооп беребиз. Анан ассаламу алейкум же саламатсызбы дегендер, билбейм, мындай ылдыйга чыгып кетип атат, анткени мен жакшы, саламатчылык, жакшы, өзүң кандай, жакшысызбы, жүрөсүзбү деген деп мындай диалог куруп, баягы теги 7-класс, 8-класс мезгилде балдар менен кыздар жазышкандай диалог негизи курулбайт да. Суроо сураганда саламатсызбы, мен ушундай мындай нерсе болуп атат, мындай болуп атат, кандай кылам, же эмне кеңеш бересиң деп баарын бир смске же 2 смске жазып жөнөтүп койсоңуздар, биз сөзсүз түрдө жооп беребиз. Мен жооп берем, мен жардам жооп береби, сөзсүз түрдө окуйбуз, сөзсүз түрдө жооп беребиз. Ошо кандай суроо болсо кайра берсеңиздер болот. Айтор ошо. Рахмат. Данияр мырза, акыркы бир суроо болуп калды. Ушуну карап көрүп анан жыйынтыктайлы. Мурат байке сурап атат да.
эмне үчүн ошо жаңы баштагандарга Flutter жеңил деп ойлойсуңар дейт да. Ушуга мен Жакшы. жооп берип койбоймунбу? Ооба, ошо Эми сиз жок. фронтендте мен өзү эми бизде университетте сабак бар эле, веб программинг депчи. HTML тытып окудук, CSS тытып окудук. Анан JavaScript мындай жакпады да. Жаман мектебим да мындай, кандай десем, жагымсыз болду да магачы ошол мезгилде. Анан жакшы окуган эмесмин, эптеп баягы сабагымды жаап, бир долбоор жасап салып жакканбыз да. Анан могу фронтендти караганда эми эмнеге Flutter жеңил деп атабыз, анткени башкалар менен салыштырып көрөлү да. Фронтенд боюнча окуш үчүн мындай HTML окуш керек экен, CSS окуш керек экен, JavaScript окуш керек экен да. Бул эң эми жөнөкөй тилде айтып атам да. Анан баягы дизайнга да Bootstrap, jQuery дегендер бар, ошолордун даярларын да окуганга аракет кылыш керек экен да. Ушул жерде эле үчөө кетти да. Эң жөнөкөйүндө үчөө кетти да. Flutter'да болсо бир Flutter менен түзүп кетесиң, жыйынтык сразу көрүнөт телефондончу. Дароо көрүнөт. Мындай ыңгайлуу да. Анан тиги эме гана сайт жасаганда деле мындай чоң экранда бир текст жазсаң, мындай кичинекей болуп чыгып калат. Анын астына жазсаң, анын астында мындай кандай десем, сиз код жазып ран кылып туруп басканда коддун жыйынтыгын көргөндө мындай сүйүндүрбөйт да, мотивация бербейт да. Flutter'да басасың, эп бар деген бар, үстүнө чыгат Instagram деген сыяктуу же Telegram дегендей. Кийинкисин жазсаң мындай астына үстүнө navigation бар, астына чыгат. Могул жердеги WhatsApp'та мындай эме бар го, баскыч бар го четте оң жактагы. Photo in action button деп бассаң, дароо чыгат да мындай. Берилет мындай. Бат жеткендей сезилет да Flutter'дачы. Анан бир Flutter'дан кете бересиз. Тиги блок дегендеге жеткенге чейин эле бир топ адис болуп каласыз да, бир топ билим алып калат да. Мага мен ошон үчүн айтам, фронтендте андай фронтенд мындай жагымсыз, анан эме болуп калат, өзүнө тартпай калат көп адамдардычы. Flutter'да жасагандын жыйынтыгын бат көрөт экен да. Ошого Flutter эме окшойт, жеңил деп ойлойт окшойм мен. Ошон үчүн мен жеңил деп айтам да башкаларга. Бир нерсени кармайт, кете берет. HTML өзүнчө, CSS өзүнчө, JavaScript өзүнчө, alert дегендерин кошкондо көп адамдын эмеси кетип калат да, кызыгуусу кетип калат. HTML, CSS, JavaScript. Жеке мен өзүм дагы ошол фронтендде аябай кыйналып кеткем, анан Flutter оңой сезилген. Бирок эми кийин түшүндүм, негизи Flutter деле оңой эмес экен, буга деле аябай мээнет керек. Болгону эми азыр мен үчүн Flutter жакшы, анткени Flutter деле билгеним үчүн да. Эми ушуну окуп атканыбыз үчүн, Flutter'да эмгектенип атканыбыз үчүн көбүрөөк. Бирок азыр Данияр мырза сиз айткандай, мен жеке өзүм дагы мисалы бэкенд тарапка эми кызыгып, ал жөнүндө дагы баягы аракет кылып, өз алдынча кичине үйрөнгөнгө аракет кылып атам. Сиз айткандай Сөзүңүзгө аралжы агай. Эми калп мен кетпеш буга керек чейин да. Android'де код жазгам да. Android'дин өзүнө Java'да код жазгам. Кыргызстандагы биринчи андроидчик бар, Данияр Арзыматов деген. Азыр о Данияр деп келет Instagramга, дрондон видео тартып эле жүрөт. Байланып. Ошонун курсун окугам мен. 3 ай окугам. Жакшы окугам. Негизи Java жакпады да. Main activity Java деп өзүнчө ачып, фрагмент өзүнчө ачып, аябай жүдөмүш да кодчу. Java'дагы код аябай мындай кыйналып кеттим анан. Мындай нерсе чыкпайбы? Мындай кылып койсоң болбойбу? Оңой эле болот эле. Ушундай эле кылса болбойбу? Ушундай технология жокпу? Деп жүрсөм Flutter чыгып калды да. Анан ошол Flutter чыкканда эле мындай карадым, 2-3 ай болду, ошондо тарс Flutterга өтүп кеткем да. Вау деп суктанып туруп өтүп кеткем да. Ошо азыр Flutter'да Over дегендер бар го. Java main activity деген биринчи Java'дагы эң биринчи сабакты көргөндө эле Flutter'ды кайра эле сүйүүсү ашып кетсе керек. Flutter аябай жеңил. Мен Чоң рахмат. ушунчалык кыйынбы? Мындай эле кылып койбойбу десем, ушундай менин иңсегем нерсе келип чыкты да Flutter. Туруша. Чоң рахмат дагы бир жолу. Анда ошол жыйынтыктайлы, баардыгыңыздарга рахмат. Данияр агай, акыркы бир жыйынтыктоочу, коштошуу сөзүңүздү айтып коюңуз. Не дейбиз? Баягы 9 жыл окуган врач канча айлык алып атат көрдүң бар. Врач айлыкты мен 2-3 айда алып коем деген нерсе, же 4 айда, 5 айда кичине окуп коюп алып коем деген бир аз туура эмес болуп калат. Логикага жакпай калат да.
Ошон үчүн менин оюмча күндө 8 саат отурбаган окуучу бир айтишник болуп кетпейт, айталист болуп чыга албайт деп ойлойм. Менин оюм. Вундеркинд болуп кетпесе эле. Эгер вундеркинд болсо и так өзү эле үйрөнүп кетсе керек. Ошо өлдү дегенде 8 саат окугула. Болду. Рахмат, чоң рахмат. Бардыгыңыздарга рахмат, келип бергениңиздерге жакшы эс алыңыздар. Эртең эрте туруп жумушка барыңыздар.